2025-2026 окуу жылы биз үчүн өзгөчө мезгил. Өзгөчө сыноолордун жылы болуп саналат. Эмне үчүн? Себеби биз 12 жылдык окуу системасына жана окуу программасын кескин өзгөртүп, STEM системасына өтүүдөбүз. Бул сыноолордон бардыгыбыз ийгиликтүү, жакшы өтөбүз деп баарыбыз ишенебиз. Эң оболу президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич жетекчилиги менен коомубузда олуттуу, жакшы, оң өзгөрүүлөр болуп, билим берүү системасындагы абалдагы кескин жакшы болуп, өзгөрүп келатканын биз баса белгилеп кетели. Мугалимдердин эмгек акысы жогорулады, жаңы мектептер, бала бакчалар салынып, бүтүп, мына балдарыбыз ошо жаңы мектептерде, жаңы бала бакчаларда билим алып, окуп жатат. Тагыраак айтып кетсек, билим берүү системасына 2020 жылы 36,2 миллиард сом бөлүнгөн болсо, 2024 жылы 64,9 миллиард сом бөлүнүп, 25 жылы 68,1 миллиард сом бөлүнгөн. Башкача айтканда, бюджеттен бөлүнгөн каражаттар 4 жылдын ичинде 2 эсе өскөн. 4 жылдын ичинде 322 мектеп, 81 бала бакча курулуп бүттү, оңдолду. 30 жылдын ичинде мындай да болгон эмес. Азыр Ошто болобу, Караколдо болобу, Таласта болобу, Нарында болобу же Бишкекте болобу, ал салынган мектептер, ал салынган бала бакчалар, ошол имараттардын сапаты бардыгы бирдей. Айырмасы эле чоңдугу же кичинекейдиги. Ал мектепте 750 бала окуйбу же 250 бала окуйбу. Ошол эле айырмасы, сапаты ошондой эле чоң деңгээлде. Өкмөт билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында заманбап инфраструктураларды куруу, санариптик технологияларын кеңири колдонуу жана кадрдын кесиптик чеберлигин жогорулатуу бир катар аракеттерди жасап келатат. Мугалимдерге тиешелүү бардык зарыл шарттарды түзүү, материалдык абалын жакшыртуу, анын ичинде турак жай менен камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Аны өзүңүздөр азыр жакшы сезип атасыңар, көрүп атасыңар. Кээ бирөөңөр дагы ошо турак жайды алып, өзүңөр кирип жашап атасыңар дагы. Бул чаралар мугалимдердин ишине дем күч берип, кесипкөйлүктүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Урматтуу мугалимдер, билим берүү системасында олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Алардын бири бул мектепке чейинки балдарга билим берүүнү жакшыртуу жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо. Эрте жаштан билимге жөндөмдүгүн көрсөткөндөр мындан бир кылым мурун аларды биз сенсация кылып, аларды гений, вундеркинд деп атачубуз эле. Азыр болсо дүйнө жүзү боюнча балдарды эрте окутуу баарыбызга салт болуп калды. Эрте эле балдарды бир эмес, 2 же 3 чет тилди үйрөтөбүз. Баарыбыз билебиз, ушунча балдарыбыз жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, башында эле бала бакчадан эле 2-3 тилди сүйлөп баштады. Биз өзүбүз дагы ошолорду көрүп келатабыз. Ушул максатта бала бакчаларды көбөйтүүгө натыйжалуу аракеттер болууда. Мына өкмөттүк акселераторлор программасы алкагында үй тибиндеги балдар бакчасын ачуу үчүн ашыкча катаал талаптар азайтылды. Эми жарандар өз үйүндө балдар бакчасын ача алышат. Учурда 300дөн ачык жеке ушундай ишкерлер бала бакчаларды ачып иштеп келатат. Аларга 7500дөн ашык балдар азыр барып келатат.
2030 жылга чейин улуттук программада 80% балдарды бала бакча менен камсыздоо максат коюлган. Учурда жаңы имараттар курулуп, бош турган мекемелерди бала бакча катары натыйжалуу колдонуу жана мурда менчиктештирилип кеткен бала бакчалардын имараттарын кайра кайтарылуу. Ошондой азыр иштер дагы жүрүп атат. Жеке менчик бала бакчаларды өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген кредиттер берилип баштады. Мамлекеттик жеке өнүктүштүк жанданды. Бул жаңы муун үчүн дагы бекем пайдалуу. Бирок алдыда аткарыла турган чоң иштер дагы бар. Аймактарда бала бакчалардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, кадрлардын сапатын күчөтүү, тарбиялык жана методикалык иштин мазмунун жаңылоо зарыл. Урматтуу жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчилери, биздин алдыбызда так жана амбициялуу максат турат. 6 жашка чейин балдарды бала бакча менен камсыздоону 80%га жеткирүү, 80%га чейин көтөрүү. Бул үчүн силерден конкреттүү иштерди аткаруу талап кылынат. Тагыраак айтсак, бош турган имараттарды жана пайдаланбай жаткан социалдык объекттерди бала бакча катары ишке киргизүү. Жаңы муниципалдык бала бакчаларды жаңы куруу, ошолорду пландаштыруу, кайсы жерге дагы бала бакча жетпейт. Биз элдик жыйындарда өткөндө көп элдерибиз айткан, бала бакча 1 айылга жетпейт, же мектеп 1 айылга жетпейт. Ошондо биздин система электрондоштурулуп, азыр кайсы айылда канча бала төрөлдү, кайсы шаарда канча бала төрөлдү, ошону биз билип, ал маалымат дароо эле силерге жетет. Ошо агартуу министрлигине. Агартуу министрлиги айтат, кайсы шаарга бала бакча керек. Анан 3 жылдан кийин ошо бала бакча мектепке барат балдар. Ал мектепке барганда ошо жанында турган мектеп аяка жетишсиз. Демек дагы бир имарат салыш керек, же жаңы бир мектеп салыш керек деген маалымат курулуш министрлигине берилет. Ал курулуш министрлиги финансы министрлигине бюджетке ушун жылдан кийин, 2 жылдан кийин же 3 жылдан кийин мектеп болуш керек экен, же 2 жылдан кийин ушул жерде бала бакча болуш керек деген маалымат барат. Демек системага кирдик. Биз система, ушундай система аркылуу иштеп атабыз. Жеке бала бакчаларды ачуу үчүн өзүнчө жеңилдетилген кредиттер берилет. Ваучер системасы натыйжалуу колдонулууда. Тарбиячыларды тартуу жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча стимул берүүчү чараларды киргизүү. Урматтуу форумдун катышчылары, жогоруда айтылгандай, кабыл алынган жаңы концепцияга ылайык 2025 жылдан тарта Кыргыз Республикасы расмий түрдө 12 жылдык билим берүү системасына өттү. Бул дүйнөлүк практикада кеңири колдонулган заманбап жана ийгиликтүү модельдердин бири болуп саналат. Бул реформанын негизги максаты кайсы? Негизги максаты окуучулардын академиялык жана турмуштук компетенцияларын тереңдетүү, жогорку билим же кесиптик даярдыкка сапаттуу өтүүсүн камсыз кылуу, мектеп программасындагы предметтердин мазмунун заманбап талаптарга ылайык кайра каралып, жаңы предметтер, компетенциялык ыкмалар жана практикалык багыттагы курстарды киргизилди. 12 жылдык системанын алгачкы толук бүтүрүүчүлөрү 2036-2037 окуу жылында мектепти аяктайт. Алардын жетишкендиктерин үзгүлтүксүз көнөмөлдөп, ар бир баскычта мазмундук жана методикалык колдоону улантуу абзел. Бул реформанын ийгилигин мугалимдердин кесипкөйлүгү, мектептердин материалдык, техникалык базасы жана ата-энелердин туруктуу колдоосу менен түздөн түз байланыштуу. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын
башталгыч кесиптик билим берүү системасы дагы бар. Өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан 93 окуу жайы бириктирилип, рыноктун талаптарына жооп берген квалификациялуу жумушчу кадрларды даярдоо үчүн туруктуу жана максаттуу иштерди жүргүзүүдө. Бул окуу жайларда 120дан ашуун кесип боюнча 26 миңден ашык студент билим алат. Санариптик технологиялар, модулдук жана дуалдык окутуу формалары активдүү колдонулууда. IT жана робототехника азыр эле бизге келатканда баарыбыз көрүп кеттик. Кандай чоң жетишкендиктер биздин балдарыбыз, биздин окуучуларыбыз, биздин студенттерибиз ошондой чоң жетишкендиктерге жетишип келатат. Жашыл энергетика, транспорт жана кайра жаратуу энергия булактары боюнча кесиптик даярдоо программалары дагы даярдалып келатат. Урматтуу форумдун катышуучулары, билим берүү мамлекетибиздин келечегин камсыз кылган негизги багыт. Биздин биргелешкен аракетибиз, бардыгыбыздын аракетибиз менен Кыргызстандын билим берүү системасы дүйнөлүк стандартка шайкеш келип, жогорку сапаттуу жана жеткиликтүү болот деп баарыбыз ишенебиз.